Нуржигит Матановдун шаардан ар түрдүү кооз буюмдарды жасап келе жатканына 4 жылдын жүзү болуп калды. Ал ошко алгачкылардан болуп шаардан жасаган гүлдөрдү алып келген. Кичинекейинен баштап эле апасына жардам берип, түрдүү белектерди сатчу. Апам айтып жүрчү ушундай шаар неме кылбайсың деп. Өзү вообще апамдын идеясы да. Анан кийин магазинде отуруп эле гүл жасап, дагы ошо магазинде украшать этип неме кылып койгонбуз, шарикттерден натыбайт этип эле анан келип ар ким келип сурай беришкен, муну кайерден алдыңар, канчадан алдыңар, эмне кылдыңар деп, биз өзүбүз эле деп, жөн 1-2 жол бекерлеп берип койгон, анан мынтип карасаң сатып көрбөйлү, анан сатып көрдүк. Анан досторум менен ошо Нурсултан, Самат, Аладин, Гүлжигит деген досторум менен баштап биринчи көчөлөрдө сатып жүрдүк. Биринчи баштап неме кылганда биз для интереса эле неме кылдык, анан кийин көчөгө алып жүрүп, гүлдөрдү сатып көрөбүз, сатсак жакшы болуп калып эле, анан кийин резко акча түшүп калат колубузга. Бирин серин жасап баштагандан кийин 1-2 сатууга коёт да, ошондон тартып дароо кардарлары көбөйөт. Азыр буйртма менен иштеп, чоң компанияларга жана элдин жакшылыктарына кызмат көрсөтүүдө. Анан калса капчыгын да кампайтып алат. Күнүнө 4-5 буйртма алып турат. Учурда жада калса чет өлкөдөн дагы буйртмаларды алууга жетишкен. Биринчи жолу заказ түшкөндө Турциядан анан Вайберге жазып неме болду. Чөтө карасам чужой номер, Кыргызстан номери эмес, Россиянын да номери эмес. Анан карасам уже кайфын чатасаңыз ушу Турциядан дейт. Анан кийин Турциядан, Кореядан, ошо Америкадан заказдар түшүп эле кылып атабыз. Ал жактан заказ кылышат, бул жактан туугандарына жосом нерселерин заказ кылсам майрамдардан биз ошолорго бар доставка кылып жеткирип беребиз. Нуржигит шаарлардын көбүн Москвадан, Кытайдан буйртма берип алдырат. Алардын түрүн, формасын, сапатын тандоодо бир топ түйшүк жаратат. Ага карабастан мыктысын тандап алат да, анан жасоочу кооздугун атайын шар үйлөөчү каражаттын жардамы менен ишке ашырат. Азыр ушу биз шариктер учуруп кое турган газ, бул гелиден газ болот, бул абадан жеңил. Зыян эмес бул эч кандай. Мындай кылып туруп. Жакеттерди сүйлөсөң, өзүң ушундай голосуң өзгөртүп коет, детский кылып. Атайын сүйлөсөң, голосуң моментально өзгөртүп коет. Бирок зыян эмес эч кандай бул. Жагылбайт дагы. Бул жааттагы бизнестин жаралышы менен апасынын тилеги орундалды. Анткени көптөн берки иш жүзүнө ашырайын деген тилегин уулу ишке ашырган. Нуржигиттин колу кичинесинен эле жөндөмдүү бир нерселер жасай калат. Экөөбүз бир фигуркалар жасасак талашабыз. Мен муну жасасам, ал менен да сонун кылып жасап коет да. Анан ошентип жүрүп, жана Ырыс деген магазинде ювелир сатып жүрдүк. Ошол жерден Курбан айт майрам болуп калды. Анан магазинде шаарлар менен кооздоп койду. Алар мага жакпады. Жо мындай болбойт, мындай жараштырып, жакшынакай кылып жасаш керек деп мен идеяны айтып коюп кеттим. Эртеси мен ойлогондон да жакшынакай кылып ушу Нуржигит уулум жасап коюптур. Аталган кирешелүү иш менен бир топ тажрыйба топтоп, анан дагы турак жай куруп, өзүнүн үй бүлөсүнө чоң кирешелерди арттырып алууга жетишкен. Демек, ар бир жумушка кызыгуу, анан аракеттин артында ийгиликке жетишсе боло турганын Нуржигит далилдей алды. Улан Мамашеров, Эмилбек Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.